Assalamu alaikum жалпы мекендештер, сіздер менен кайрадан эле Москва бар, Аккеме студиясында окуялар, жаңылыктар жана кабарлар менен саламатсыздарбы. Бүгүнкү күнүңүздөр ийгиликтүү, берекелүү, жакшы өтсүн. Москвадагы маанилүү кабарлар менен тааныштырабыз, бирден лайк басып, колдоп кетиңиз. Бүгүн 15-июнь, Арапа, эртең буйруса Курман айт. Андыктан баардык мекендештерди, жердештерди эртеңки айты бүгүнкү Арапасы менен куттуктайбыз. Берген эксандарды, окулчу намаздарды баарын кабыл кылсын. Кылган дуаларыбыз кабыл болсун. Баарыңыздарды айт маарек болсун. Ушул маалыматты жакындар менен бөлүшө кетиңиздер. Бизди мекендештер билсин, эртең 16-июнь күнү саат 7-де айт намазы окулат. Айт намазы Борбордук мечит Проспект Мирада, Историческая мечеть Новокузнецкая метросунда, ошондой эле Мемориальная мечеть Поклонный горадагы баягы Минская метродон чыккандагы мечиттерде саат 7-де айт намазы окулат. Андан сырткары 7-де бардык телеканалдарда түз эфир өткөрүлөт. Өзгөчө эскерте кетчү нерсе, өзүңүздөр билесиздер, Проспект Мирадагы айрыкча метродо адам көп болгондуктан метролор кирүүгө жабылат. Ошондуктан жакынкы метролорду сөзсүз түрдө пайдаланыңыздар. Андан сырткары майрамдык маанайды бузбай, тартипти сактап, колдон келишинче ынтымакта, жакшылыкта майрамды тосуп алалы, айт намазын жакшы окуп өтөлү. Дагы бир эскерте кетчү нерсе, метро Проспект Мирадын алдындагы үйлөрдө көптөгөн балкондор урап жатат. Себеби эскилиги жеткенден жамгырдан улам ал жерде балкондордун ураганынан адамдар жабыркап жүрөт. Ошондуктан колдон келишинче этияттап, эки жакты карап абайлап жүрүңүздөр, мекендештер. Вот что-то свалилось вниз. Тут куча осколков, кровь какая-то. Пожарка. Андан сырткары метродо жүргөндө дагы алдын ала билеттерди сатып алыңыздар, себеби адам көптүгүнөн кезекке туруп көпкө күтүп калышыңыздар мүмкүн. Андан сырткары турникеттерден биринин артынан бири өтпөңүздөр, себеби эртең контролерлор көп болот. Өтө жагымдуу жакшы кабарларга келсек, кыргызстандык спортчулар Казан шаарында өтүп жаткан БРИКС оюндарынан бир нече медалдарга ээ болду. Алардын арасында Канышай Аманкулова самбо боюнча 59 килограммга чейинки салмакта амелдешке түшкөн. Ал вьетнамдык атаандашын утуп, коло медалдын ээси болду. Клиника Асмед жана үй бүлөлүк клиника. Клиникада терапевт, гинеколог, уролог, кардиолог, хирург, гастроэнтеролог, лор, дерматовенеролог, невропатолог, стоматолог жана педиатр кабыл алат. Ошондой эле лаборатордук анализдердин бардык түрүн тапшыра аласыз. Дарыгерлер бейтаптарды текшерүүдө, жаңы акыркы үлгүдөгү эксперттик УЗИ колдонушат. Бардык адистер жогорку билимге ээ жана өз кызматтарында 10 жылдан ашуун эмгектенип келишет. Ошого карабай, баалары сиздин капчыгыңызга төп келет. Толук дарегибиз Москва шаары, метродон 1 мүнөттүк жол, метро Фанвизинская, улица Милошенкова 3К1. Байланыш номеру +7 915 227 0005. Метро Тушинская, проезд Стратонавтов көчөсү 9. Байланыш номеру +7 925 088 0202. Дагы бир өтө жагымдуу жакшы кабар, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун так маршруту белгилүү болду. 6-июнда кол коюлган макулдашууда жол Кашкар, Торугарт, Макмал, Жалал-Абад, Андижан маршруту боюнча салынары айтылат. Долбоордун Кыргызстанга аймагынын бөлүгүн ишке ашыруу үчүн жумуштун негизги бөлүгү биргелешкен долбоордун компания түзүлөт. Владимир Путин Евразиядагы жамааттык коопсуздуктун кепилдиктерин талкуулоого убакыт келгенин билдирди. Россия Федерациясынын лидеринин айтымында, Евразия континентиндеги коопсуздуктун жаңы системасы бардык каалоочуларга, анын ичинде НАТОго да түшүнүктүү. Путин ошондой эле, эгерде Европа дүйнөлүк борборлордун бири катары каалоону кааласа, анда Россия менен мамилесин жакшыртуусу зарыл экенин белгиледи. Опасность для Европы исходит не от России. Главная угроза для европейцев в критической и все возрастающей, уже практически тотальной зависимости от США. В военной, политической, технологической, идеологической и информационной сферах. Европу все больше сдвигают на обочину глобального экономического развития, погружают в хаос миграционных и других острейших проблем, лишают международной субъектности и культурной идентичности.
Порой складывается впечатление, что правящие европейские политики и представители евробюрократии больше боятся впасть в немилость Вашингтона, чем утратить доверие собственного народа, собственных граждан. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров Россиянын Кыргызстандагы элчисине ардак грамота тапшырды. Президент Николай Удовиченко менен анын дипломатиялык миссиясын аякташына байланыштуу жолуккан. Жапаров элчи Кыргызстан менен Россиянын мамилесин өнүккөө мезгилинде иштегенин айтты. Маалымат менен бөлүшүп коюңуз. Жумуш, халтура, подработка, квартира издеп жүрсөңүздөр, баягы эле Береке элге жарайт кереке. Береке.ру сайты же Google Play'ден Береке.ру тиркемесин көчүрүп алыңыз. Дайым телефондо болсун. Бүгүнкү кабарлар сиздерге пайда алып келди деген ойдобуз. Бирден лайк басып, каналды колдоп, катталып, тууган уруктар менен бөлүшүүнү унутпаңыздар. Башкысы настроенияны бузбайын десеңиздер, мыйзамдарды сактап, документти тактап жүрүңүздөр, регистрациянын суроогун да карап коюңуздар. Бөтөн жерде өзүңүздөргө сак документтерге так болуңуздар. Таза регистрация боюнча 8936 111 7911 номерине кайрылыңыздар, жигиттер жардам берет. Ал эми жаңы келген мекендештерибиз 8929 975 89 79 номерине WhatsApp'tan жазыңыз. Тапканыңыздарға береке, үй бүлөңүздөргө тынчылык, ар бирибиз ата мекенибизге сыныман жетели, аман жүрүңүздөр. Москвада мекендештер, документ жок кыйналсаңыздар, регистрация бүтүп калса, же өтүп кетсе, же жоготуп алсаңыз, миграционканы жаңылатыш керек болсо, чек арага коркпой чыгып келейин десеңиз, баягы эле Москвадагы хит болгон Мухиддин ажы кызматта. Өзү до конца айдайт, ашыкча акча албайт, документке жардам берип туурулайт, даже кыйналган мекендештерди бекер ташыйт. Мухиддинге Москвардан деп чалсаңыз, по-братски жылуу жумшак барып келесиз.